Assalamu alaikum урматтуу Кыргыз блог каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Биздин Кыргыз курама командабыз ушинтип кайра башынан чогулду. Бул жолкусунда биздин жаңы машыктыруучубуз Максим Лисицындын кол алдында. Жана бул курамага чакырылган оюнчулардын тизмесин көргөндөн кийин көпчүлүк биздин Кыргыз кураманын көрөрмандары Максим Лисицындын оюнчуларды тандаганынан ичи чыкпай, мындайча айтканда ага нааразычылыгын билдирип, ага жаман сөздөрдү, анын дарегине жаман сөздөрдү айтып жатышат. Чынында аларга кошулса болот, анткени деген бул жолкусунда Максим Лисицын эч кандай Эржан Токотаевди жана дагы башка ага окшогон биздин мыкты оюнчуларыбызды чакырган эмес. Жалаң биздин Кыргызстандын премьер лигасында ойногон, ички чемпионатта ойногон оюнчуларды чакырган. Бир гана Бекназ Алмазбековду чакырган сырттан, ал Галатасарайда ойнойт, бирок Галатасарайдын негизги курамында ойнобойт, ал жаштар курамында ойнойт. Ошондуктан мен оюмча аны чакырды. Жана ал жаш болгондуктан көбүрөөк тажрыйба алыш үчүн дагы чакырды окшойт. Ал эми сыртта ойногон Валерий Кичин, Эржан Токотаев, Гүлжигит Алыкулов, Эрболот Абаевге окшогон оюнчуларды чакырган жок. Мунун баары эмне үчүн? Алдыда эч кандай оюндар жок. Бул жөн гана окуу жыйыны, окуу машыгуу жыйыны. Ошондуктан жөн гана биздин ички чемпионаттагы оюнчуларды байкап көрүш үчүн, ким өзүн кандай көрсөтөт экен, анткени деген алдыда мисалы бизде сентябрдан кийинки жылдын июнуна чейин эң маанилүү оюндар күтүп турат. Азиядагы эң күчтүү командалар менен. Ошондуктан ага мындай керектүү, мыкты оюнчуларды тандап курамага чакырыш керек. Ошондуктан дагы Максим Лисицын жалаң ички чемпионаттагы оюнчуларды мен оюмча чакырды. Кимдин кандай оюн көрсөтө аларын, кимдин потенциалы кандай экенин байкап көрүү үчүн. Маанилүү оюндар бул 5-сентябрдан кийинки жылдын июнь айына чейин болот. 5-сентябрда биздин курама командабыз дүйнөлүк чемпионатка тандап алуу оюндарынын 3-туруунда Иранга каршы оюн өткөрөт. Бул оюн биринчи Иранда болот, андан кийин экинчи оюнду биздин курама командабыз өзүбүздүн стадионубузда Бишкекте Дөлөн Өмүрзаковдо Өзбекстан курамасына каршы өткөрөт. Андан кийин дагы бир айдан кийин башка курамалар менен оюн өткөрөт. Ал оюндар жөнүндө биз өзүбүздүн каналыбызда жана өзүбүздүн Telegram каналыбызда силерди кабардар кылып турабыз. Ошондуктан кимде ким каттала элек болгон болсо, бизге катталып койсоңор, биздин курама жөнүндө баардык маалыматты ушул биздин YouTube каналыбыздан жана биздин Telegram каналыбыздан алып турасыңар. Ошондуктан катталып койгон болсоңор, бизди колдогон болосуңар жана өзүңөргө дагы пайдалуу маалыматтарды алып турасыңар. Курамага чакырылган оюнчулар жөнүндө: дарбазачылар Чомоев Султан, Абдышатадан; Пряткин Артем, Дордойдон; Исламкулов Марсель, Абдышатадан; Нурлан уулу Адилет, Дордойдон; Сулайманов Улан, Алайдан; Амангелиев Бектур, Талант; Бекбердинов Арслан, Дордойдон; Шамурзаев Амантур, Абдышата; Дациев Саид, Дордой; Мищенко Александр, Дордой; Салиев Аскарбек, Абдышата; Таштемиров Эльдар, Нефчи; Абдурахманов Одилжон, Нефчи; Тапаев Темирболот, Алга; Карипов Манас, Нефчи; Кадыржанов Адил, Дордой; Бактыбеков Нурбол, Дордой; Ахмедов Муралимжон, Дордой; Сарыкбаев Нурланбек, Абдышата; Мамыралиев Сүйүнтбек, Дордой; Жапаров Амир, Мурас Юнайтед; Сталбеков Нурдөлөт, Алай; Бөрүбаев Гүлжигит, Алга; Батырканов Эрнист, Мурас Юнайтед; Алугулов Максат, Мурас Юнайтед; Токтосунов Дастан, Нефчи жана Бекназ Алмазбеков, Галатасарай. Жана баарыбызды тынчтандырган Мирлан Мурзаев жөнүндө эч кандай дагы деле маалымат жок. Анткени деген Мирлан Мурзаев азыркы учурда негизи эле ал жөнүндө анын дайыны жок. 2024-жылкы сезондо Кыргыз премьер лигасында Алга клубу менен ал сезонду баштаган болчу. Ал жакта деген биринчи оюндарда өзүн жакшы көрсөтүп, команданы мындай сүйрөп аткан болчу, бирок андан кийин 4-5 турда команда таблицанын аягына түштү. Ошону менен Мирлан Мурзаевдин да оюну жүрүшпөй калды. Андан сезондун ортосунда Мирлан Мурзаев Алга менен келишимин бузуп, контрактты бузуп, Алгадан кеткен болчу. Жана ошону менен Мирлан Мурзаевден эч кандай дайын жок. Ошол Алгада ойноп аткан маалда жаз айларында Мирлан Мурзаев TikTok'та прямой эфирде чыгып калчу, бирок эми дагы прямой эфирде дагы көрүнбөйт. Иши кылып Мирлан Мурзаев жөнүндө такыр маалымат жок.
Эми Мирлан Мурзаев бир жакшы клубтарга өтүп, андан дайын чыгып, анын Кыргыз курамага чакырылышын күтөбүз алдыдагы боло турган оюндарда. Ал эми эгер ал жөнүндө маалымат чыга турган болсо, аны дароо эле биздин Telegram каналыбыздан же болбосо ушул биздин YouTube каналыбыздан көрөсүңөр. Видеону аягына чейин көргөнүңөр үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Кийинки видеолордон жолугушканча жакшы тургула.